Буга чейин профилдик комитетте талкууланып, депутаттар регламент бузулгандыгын айтышып, бир канча сын пикирлер айтылгандыгына карабай, Конституциянын жаңы долбоору жогорку кеңеште талкууланды. Эң кызыгы мыйзамга 90 депутат автор катары кол койгону менен, аларда мыйзамдын жаңы редакциясы менен толук тааныш эместиги белгилүү болду. Ал эми мыйзам боюнча баяндама жасаган Канатбек Исаев депутаттардын суроолоруна так жооп бере албай, билбеген жоопторун юристтерге түртө салып жатты. Урматтуу Канат Кедейканович, референдумду кимибиз дайындайбыз? Кайсы мамлекеттик бийлик дайындайт? Жогорку Кеңеш мыйзам түрүндө чечим кабыл алат. Өкмөт каржылоо же башка уюштуруу маселелерин өкмөт жүргүзөт. Жана борбор шайлоо комиссиясы менен бирдикте. Анда Чыныбай Акунч кол коёбу мыйзамга? Президент кол койсо керек. Аны биз алып салып атабыз да. Институттан чиги инициатива боюнча. Референдум жөнүндө жаңы мыйзамда президенттин ролу жок да ал жердечи. Жок, биз мыйзам түрүндө кабыл алып атканда мыйзамга президент кол коет. Президент эгерде кол койбой турган болсо процедуралар боюнча төрага кабыл алат. Мисалы тиги юристтер жооп берип койсолор, тиги Канат Супучке балким менин жообум канааттандырбай турган болсо, юристтер жооп берип койсун. Эме капасы жок, мындай эми тамаша менен да сүйлөшөлү да. Фронттарда жакшы макал бар. Не в свои сани не садись дегенчи. Вот. Ошондуктан Анарбек Исмаилов деле чыгарып койбойлу трибунага. Ал даярдаганда. Коомчулук мындай турсун, депутаттар толук тааныш болбогон баш мыйзам түрдүү суроолорго жем таштады. Депутат Аида Салянова учурдагы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүүнү 300 000 жаран сунуштай алары көрсөтүлгөндүгүн эскертип, бирок учурда мындай норма аткарылбай, мыйзамдар бузулуп жаткандыгын белгиледи. А сиз буга чейин билесиз да, мисалы үчүн бүгүнкү күнү иштеп жаткан закондо деле, референдум жөнүндө закондо, бирок ал жерде референдумду президент назначать этет, туурабы? Бирок демилгелей турган адам 300 000 адам, демилгелей турган адам, и большинство от общего количества депутатов деп. Анткени конституцияга өзгөртүүлөр болгондо дайыма более жесткие, более строгие условия жазылат да. Аны менен катар депутат Зияидин Жамалдинов буга чейинки талкууларда көптөгөн депутаттардын сунуштары эске алынбагандыгына нааразы. Анын пикиринде референдумду өткөрүүдөн мурда элдин жообун алуу зарыл. Мен да стенограмма үчүн айтып коюшум керек, ушу өнүгүү фракциясынан биз жана педофилдерге өлүм жазасын сунуштаганбыз. Прокуратуранын иши боюнча ошондой эле өзүм мен сунуш бергенмин, мен жеке өзүмдүн атымдан 120 депутаттын санын 90 депутатка кыскартуу тууралуу. Бул маселени сунуш бергенбиз. Бирок эч кандай сунуштарыбыз эске алынбаптыр да. Биз биринчи элге чыгарганда референдумга ушул конституцияга өзгөртүү киргизелиби деген сунушту берсек, анан эл макул боло турган болсо, анда жогорку кеңешке келгенден кийин жогорку кеңеш талкуулап ушул жерден колдосок болот эле деген ой сунушту бергим келет да. Ал эми депутат Алмамбет Шыкмаматов мыйзамды кескин өзгөртүү менен кемчиликтерге жол ачылаарын айтып, аны менен катар жаңы конституциянын өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Ошол конституция кабыл алынса, урматтуу депутаттар, президенттин укугу кыскартылбайт. Кичине болсо да күчөп атат. Өкмөттүн, премьер-министрдин бийлиги эбегейсиз күчөп атат. Сот бийлиги көз карандылыгын жоготуп атат. Парламент толугу менен өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн, саясий мүмкүнчүлүктөрүнөн жана рычагтарынан айрылып атат. Чөнтөк парламент түзүлүп калууга жол ачылып атат. Жыйында сөз алып сүйлөгөн Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Абсамат Масалиев референдумду өткөрүү демилгесинде саясий кызыкчылыктар бар деген пикирде. Ал кандай гана саясий максат болбосун, ар бир кадам мыйзам чегинде жасалып, кеңири талкуу жүргүзүү зарылдыгын кошумчалады. Эртеден бери баары ушул сын пикирлер, негизги сын пикирлер ушу процедура так аткарылган эмес деген болуп атат да. Мен эч качан түшүнбөйм, эмне үчүн мынчалык зарылчылык болуп атат.
1 ай 15 күн эчтеке чечпейт. Бирок бүгүнкү повестканы карап көрсөңүздөр, башкача ой болуп атат да. Мына биз бүгүн ушул маселе карап бүткөндөн кийинки маселе кайсы болот? Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөр толуктоолор болот. Ал жерде саясий партиялардын баягы мүмкүнчүлүктөрү башкача болуп калат. Ал жерде өтө порокто бул эми долбоор болсо да ушундай сунуш болуп атат да. Бир топ биздин кесиптештерибиз сунуштап атат. Демек маселени тереңирээк караш керек да. Баш мыйзамды өзгөртүү маселесин парламенттеги 5 фракция демилгелеп алып чыгышкан. Бирок референдумга коюлуучу акыркы редакцияга кол коюудан Бир Бол жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын башчылары мыйзамга карата көп сунуштар эске алынбагандыгына байланыштуу кол коюудан баш тартышкан. Анткени менен мыйзам долбоору көпчүлүк добуш менен колдоо таап, экинчи окууга жөнөтүлдү. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.